Социалдык мобилизация деген эмне? Бул процессте топтун же жамааттын мүчөлөрү, мисалы сиздин айлыңыздын тургундары жалпы максаттарга жетүү жана пайда келтирүү үчүн чогуу иштешет. Биз сиздин үй бүлөңүз жана жакындарыңыздын ден соолугун кантип мыктылоо боло тургандыгы жөнүндө айтып беребиз. Ал үчүн туура тамактануу жана жеке гигиена боюнча билим жана илимий ыкмаларды колдонуу шарт. Биз дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жана Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги иштеп чыккан принциптерге таянабыз. Алар эмне жөнүндө? Кош бойлуу аял кандай тамактанып жана ымыркайдын саламаттыгы үчүн эмне кылуу керек? Туулгандан баштап 2 жашка чейинки тамактануу жана кошумча тамактарды качан баштоо керек? Жылдын ар кайсы мезгилинде бүтүндөй үй бүлө кантип тамактанышы керек? Кыш мезгилинде жашылча жемиштердин артыкчылыктарын кантип сактоо керек? Санитардык жана жеке гигиенаны сактоонун маанилүүлүгү. Жамааттын мындай демилгелери чоң натыйжаларды алып келүүдө. Мисалы, жалаң гана эмчек эмизүү тажрыйбасын колдонгон райондордо ымыркайды эмчек менен гана эмизген энелердин саны 29%дан 63%га чейин дээрлик 2 эсе чоңойду. Адамдар пайдалуулугун билиши үчүн ушул жана башка тажрыйбалар жөнүндө айтып берүү зарыл. Буга жамааттын активдүү мүчөлөрү жардам бере алышат. Активисттер окуп үйрөнүп, өздөрүнүн районунда же айылында билимин бөлүшө алат. Бөлүшүп эле койбостон, башкаларды да шыктандырат. Жамааттын каалаган мүчөсү активист боло алат. Жакшы жакка өзгөрүү биздин колубузда. Сиздер менен бирге биз Кыргызстанда тамактануу тажрыйбасын өркүндөтө алабыз.